Урматтуу катталуучулар, кандайсыздар? Мен жаңы эле бир видео көрүп калдым. TikToктон айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле деп бир келин чыгарыптыр. Жаңы эле киргизген экенби, же эски видео, мен жаңы көрдүм. Видеодо айтыптыр. Мейли дейт, Куранды акчага үйрөткүлө дейт, Куран үйрөтүп атасыңар дейт. Истикбарды дагы группа ачып алыпсыңар, дагы платный кылып истикбар үйрөтөм деп ачып алыпсыңар дейт. Бул аябай өкүнүчтүү нерсе да, карасаңыздар. Жүрөк оорутарлык нерсе. Эми мындай ойлоп көрсөңүздөр, биз азыр сакалды коюп, астагфиралла деп, базарда калп айтып саткан адам да көп ошончолук, алган адам да көп ошончолук. Бул бир. Экинчиден, 5 маал намаз окуп туруп арак ичкен адамдар дагы толтура. Үчүнчүдөн, 5 маал намаз окуп дагы процентке акча берген адам дагы көп, мен да көрүп жүрөм. Анан дагы өкүнүчтүү нерсе биздин жаштарыбыз. Жолукту биякта оронуп кое берип, сигаретти тиштеп эле көрүнгөн, кафеде арак ичип эле көчөдө жүргөн мындан көп. Аны бардыгыңыздар билесиздер. Аябай биздин элибиз бир башкача болуп баратабыз да. Анан эң башкы нерсе, мисалы адамда көз тийүү болот, кирне кирүү деген болот. Дем салдырайын десең, бекер дем салып бербейт, аны бардыгыңыздар билесиздер, Динибиз биздин кайда бара жатат? Мисалы мен өзүм жайда баа катуу ооруп, шишип, ошо неме болгонумда дем салдырдым, күнүнө 1200 сом төлөп дем салдырдым. Жолуна дагы 200 сом берип. Бизде ушундай бар беле. Эми биз айла жоктон ошондой нерсеге барабыз. Таза молдого дем салдыр дегенинен мен ошону немеден таап дем салдырдым. Мына карасаңыздар, эми өткөндө мен баа Россияда жүргөндө бир орус менен сүйлөшүп калсам айтып атат: "Силер кыргыздар мусулман элсиңер" дейт. "Бизди капыр деп жаман көрөсүңөр" дейт. "Булар капыр дейсиңер бизди" дейт. "Бирок силердин кылган ишиңер" дейт, "капырдыкынан дагы жаман" дейт. Мисалы, например, жана сакалчаң болуп эле баласын көрүп атасыздар да, оозуна кандай ит кирип, ак ит кирип, кара ит чыгып атат, мисалы, например. Ошондой нерсени булар деле көрөт экен да, элдер деле көрөт. Анан биздин кылган табарыбызды айтат. "Силер мусулман эл болуп туруп, кантип ушундай табар жасап келдиңер" дейт. "Үстү 2 ряд жасалган, алдына чирик салган" дейт. "Буну бирөө алат да" деп мага айтып атат. "Карагылачы, канча кыргыз" дейт, "мусордо жатат" дейт, "пелеси. Мен үчүн обидно" деп айтып атат. Биз ушунчалык дагы ойлонбой жатабыз, мусулман болсок дагы. Биздин сырткы жүзүбүз гана мусулман болуп баратат. Биздин жүрөгүбүздө дин жок, жашабай жатат. Эми бар эмес, арасында бар. Ошол бир адам ошончо адамды жаман кылат да. Көрсөңүздөр, мисалы, бизнес кылып алган кээ-биркилер. Бизнес болуп баратат. А бизде качан ошондой бар эле, например. Өкүнүчтүү, жашоо барган сайын татаал дагы болуп баратат. Кээ-бирки нерселерди көрүп алып, мен өзүмчө аябай ойлоном отуруп алып. Карасаңыздар, бул дин деген биздин каныбызда, жүрөгүбүздө жашаш керек бул. Сырткы келбетибизде эмес. Бул